Улуттук борбордун жетекчиси, урматтуу күч органынын жетекчилери. Азыр Кыргызстанда күн сайын миңдеген адамдар кыйноого кабылат. Түрмөлөрдү толугу менен радикалдуу түрдө реформа кылыш керек. Өзгөртүш керек. Түрмөлөрдү криминал башкарат. Алар үчүн президент бул смотрящий положение дегендер. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата-энеси берип жиберген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Анан акча жана акча. Бизге ондогон адамдар кайрылып атат. Ошолорду тыйбайсыңарбы? Бүт ошолор башкарат. Ким телефон колдонуш керек, ким менен жатыш керек, ким акчалуу менен жатыш керек, ким жалаң кедей кембагал менен жатыш керек. Мына ошонун бардыгы акча. Түрмөдөгүлөрдү жуунганга мүмкүнчүлүк бербейсиңер. 50 сом, 100 сомдон алып атышат. Ушуну кантип көрбөйсүңөр? Бүт мына криминал ошол жерде. Жана акча. Тамак ашты эрте менен туугандары киргизет, ысык кезинде. Акча берсең дароо киргизет 10 мүнөттүн ичинде. Акча бербесең кечинде кирет, муздаганда. Жуунганда айтып атышат, 100 сом берсең дейт, ысык суу берет, болбосо муздак суу берип коет, же суу бербей коюшу мүмкүн, суу жок деп. Кыйноо да мунун бардыгы. Анан криминал, ким кайерге жайгашыш керек. Ошонун бардыгын криминал чечип атат. Акчанын бардыгын ошолор алып атат. Түрмөдө өзүнчө өлкө болуп калды. Мына ушуну кантип көрбөйсүңөр? Кыйноо, бүт жерде кыйноо. Кедей кембагалдын балдары бүт ошол жерде жатат. Врачтардын жасаган орой мамилеси түрмөлөрдөгү. Акчаң болсо адамсың, болбосо малдай мамиле кылат. Мына ушул алардагы кылмыш кылганы менен биздин жарандар да ошолорду ушунчалык кордоп атпайбызбы? Ошон үчүн улуттук борбордун статусун көтөрүшүбүз керек. Жана акча каражатын аябай бөлүп беришибиз керек. Түрмөлөрдөгү дагы биздин жарандар. Аларды таптакырымдай кыйнаган жарашпайт. Башкы прокуратура өзүнчө бөлүм ачыш керекпи? Ачыш керек. Анан жанагындай криминалдарды ордуна койбойсуңарбы? Кыйнагандын бардыгын. Колуңга. Рахмат.